Бүгүн биз мекенибиздин эң тоолуу облусу Нарынды кыдырып, Каракоюн капчыгайында катылып жаткан коргон Ташырабадта болуп, баатыр бабаларыбыз негиздеген Кошой коргондун урандыларын аралап, Манас атабыз жердеген Соңкөлдө болмокчубуз. Евразиянын борборуна саякат программасын тартуу үчүн Нарынга 2 жолу бардык. Алгач былтыр кышында болгонбуз. Долон Бишкек Нарын жолундагы эң бийик ашуу, бийиктиги деңиз деңгээлинен 3038 метр. Ал эми бул жер эмне себептен Долон аталып калгандыгы тууралуу эл ичинде ар кыл уламыштар айтылып келет. Алардын бири Кыргызстан жарасында теңир тоолуктардын түпкү аталарынын бири аталган Долон бийге байланыштуу. Экинчи рет быйыл жайында бардык. Борбор калабызда күндүн ысыгы мээни кайнатып, абанын жылуулугу 40 градуска жетип жаткан. Долондо жамгыр жаап, аба салкын, айлана жапжашыл. Долонду ашкан соң катар-катар тизилген боз үйлөр көрүндү. Тоо бетинде оттогон малдар. Бул жерден токтоп боз үйгө кирип кымыз иштик. Кесиптешим биринчи жолу ооз тийип тамшанды. Жылуураак кийим-кечебизди кийип жолубузду уланттык. Непривычно, но мне понравилось. Андан ары Нарындан өтүп, ат башы тарапка бет алдык. Жете турган жерибиз табышмактуу Ташырабад. Жолдо кыргыз атынын айкелин көрдүк. Аны мындан 3 жыл мурун орус ишкерлеринин каражатына жергиликтүү скульпторлор жасап орнотушкан. Демилгечиси Кыргыз тоосунда аркар кулжага аңчылыкка чыкканды жактырган Орусиянын Ярослав областынын губернатору Анатолий Лисицын. Кыргыз-орус элдеринин түбөлүк достугуна арналып, губернатор Касиевке багышталган. Акыры ат башы өрөөнүнө жеттик. Бизди асманда айланып учкан куш тосуп алгансыды. Андан аркы сапарыбызда бизди бирин-серин куштар коштоп жүрдү. Чөбү саргарып бара жаткан Сары Өзөн чүйгө салыштырсак, ат башыга жай жаңы эле келгендей. Көз сүйүнткөн айлананын жашылдыгы көпкө созулбады. Кайрадан бопбоз болгон талаалар. Алдыда айыл кыштак көрүнбөйт. Жолдо бир жан же бир бак жок. Качан жетебиз деп тажай баштаганда алдыдан дагы бир куш чыкты. Бизди күтүп тургансып жол бойлоп конуп турган экен. Өзү бул аймакта жапайы жаныбарлар кишиден көп коркпогондой. Куш үстүбүздөн айланып учуп жүрсө, ууна менен тайтаңдашып суурлар жарышат. Жакындасаң үркүп качышат. Өзү Кыргызстанда суурдун 3 түрү бар. Биз көргөн көк суурлар бийик тоодо жашашат. Сары суур чөлдө жана азыр саны такыр суюлуп бара жаткан мензбир суурлары бар. Суурлардын коругунан өтүп, кооз асказоого капталдык. Акташ жайлоосунун аска таштары Ташырабад жайгашкан Каракоюн капчыгайдын табигый дарбазасындай. Манакей кыргыз жеринин дагы бир керемети. Айланадагы тоолордун чокулары асман тиреп булут чалат.
ири буйру болуп мөңгүдөн жаралып, төмөн карай шаркыраган тунук суунун шоокуму көңүл сергитет. Андан ары жөнөп топозчуларга жолуктук. Бийик толуу жайлоолордун жаныбарларынын чоңу чала жапайы топоз эмеспи. Эти деликатес даамдуу, экологиялык эң таза. Улуутоонун дары чөптөрүн оттоп, сүтү дары. Тамга басканга өңгө айдап түштүк эле дешет ээлери. Негизи багылышы көп уйга караганда, койго караганда негизи жеңил да. Советтер Союзу учурунда Кыргызстанда топоз багууну мал чарбасынын өзүнчө тармагы катары өндүрүү аракеттери болгон. Адистердин эсептөөлөрү боюнча республикада башка мал жаныбарларга зыянсыз 200-250 миң баш топоз кармаса болот деген тыянакка келишкен. Бирок сайыз ураганда бул иш токтоп калган. Өткөн кылымдын 90-жылдары өлкөдө 19 миңге жакын топоз болгон. Азыр алардын саны бир топко кыскарып кеткен. Өлкөбүздүн аймагында Памир жана Кыргыз породасындагы топоздор бар. Памир топозу көлөмдүү болуп, салмагы 400 килограммга чейин жетиши мүмкүн. Бир топоз 15 миңден 20 миңге чейин барат. Эң немеси 20 миңге чейин, 25ке чейин барат букалары. Инектери ошо семистери 17-18 миң болот. Ошентип нарындан 110 чакырым жол басып, 3,5 миң метр бийиктикте жайгашкан табышмактуу Ташкоргонго жеттик. Ташрабат Кыргыз жеринин байыркы тарыхтан калган кереметтеринин бири катары бааланат. Ташрабатты жергиликтүү калк Таштам же Таш үй деп коюшат. Ал 10 кылымга таандык. Ташрабат эмне болгондугу тууралуу ушул күнгө чейин бир пикир жок. Айрым окумуштуулар бул жерде аскер чеби же болбосо кербен сарай болгон дешсе, башкалары бул жерде христиан же Будда динин тутунгандардын сыйынычу жайы болгон деп айтып келишет. Дагы бир божомол боюнча Ташрабат башында монастыр болгон. Кийин Улуу Жибек жолунда соода күчөгөндө кербен сарай болуп калган делет. Ташрабат 4 бурчтуу формасында, ар бири дүйнөнүн 4 түндүк, түштүк, батыш, чыгыш тараптарын каратылып, мындан 1000 жыл илгери салынган. Өткөн кылымдын 80-жылдары окумуштуулар Ташрабатты изилдегенге келгенде, могу сызыкчага чейин малдын кыгы болгон. Ал эми анда бул тор эшик жок болчу, могу эшиктин үстүнөн адамдар сойлоп киришкен ичине. Бизге Коргонду кароолчунун 13 жашар кызы Айгерим көргөздү. Ата-энесинен бул жерге келгендерден угуп, билгенин айтып берди. Бияка негизи мазар жер экен. Бияка көз ачыктар көбүнчө шам жагып сыйынып кетишет. Бияктын топурагы да жараларга дарык деп айтышат да. Теритесин баары эле мүрзөмө тоолордун баары. Айгеримдин айтымында Ташрабат байыркы бир хандын жайында эс алчу хан сарай болгон. Ал эми бул Ташрабаттын эң чоң мисалы бул жерде хандын тактысы болуп хан отурган дешет. Ал эми оң сол жактарында бул жер менен тиякта вазирлер отурган экен. Коргондун ичинде ушул гана залынын полунда таштар кыналып коюлган. Башкаларында таш пол жок. Ал эми бул жер таш үйдүн эң табышмактуу жайы. Окумуштуулар алгач келгенде залдын так ортосунда терең чуңкур болуп, үстүндөгү бир таш плита жетпегенин көрүшкөн. Ал жерди бирөөлөр хан колго түшкөн душмандарынын башын алчу аң деп божомолдошот. Айрымдар очок тулганын орду десе, дагы бирөөлөр бул жерде суу атылып агып турчу дешет. Бул жерде иштегендердин айтымында азыр Ташрабаттын кайсы бөлмөсү эмнеге кызмат кылгандыгы дагы белгилүү. Мисалы, могул жерде хан айымдын тактысы болуп, аябай жасалгаланган бөлмө болгон. Бөлмөлөрдүн ортосундагы эшиктер аябай жапыз. Адам эңкейип гана өтсө болот.
Эмнеге мындай болуп курулгандыгынын сырын эч ким айта албайт. Бирок коргон аябай ойлонуштурулуп салынганы белгилүү. Бияк мурун кудук болгон экен. Биякка чөп ар жактан арка менен тартып алган экен да сууну. Биякта дагы касса суу чыгат. Бүтөрүп калган топурактар түшүп. Биякта тияк түбүндө болсо туннель бар. Туннель. Бу жерде. Ичке дейин алыс жакта жайлоо бар, ошол жактан чыгып кеткен да. Ал эми бул жерде Ташырабадтын жердин астынан кеткен туннели дешет. Өткөн кылымдын 70-жылдары бул жерге 3 чабан киришкен. Экөө коркуп артынан чыгып кетишкен дешет. Ал эми бирөөсү жоголуп кетип, 1 жылдан кийин бул жерден 7 чакырым алыста жайгашкан жайлоодон табышкан дешет. Тирүү табышкан. Алгач Ташырабадтын башка эшиги жок болгон дешет. Кирүүчү жай коргондун үстүнөн бул жерден болгон экен. Кийин бул жерди толук жаап салышкан. Мындан улай тепкич болуп, андан ары кароолчулар отурчу экен. Коргондун ичине жарык тамдын башында орун алган кичинекей тешик таш терезелерден кирет. Ошондуктан күндүз дагы бөлмөлөрдө дайыма күңүрт караңгы сүрөт. Айрым бөлмөлөрүндө чырак илчүү орундар бар. Зындан Ташырабадтын эң коркунучтуу жайларынын бири. Бул жерде терең ор болгон. Хан душмандарын кармачу экен. Анын үстүнө бул таш жабылып, бул тешик аркылуу тамак аш берилип, ала кирчү экен. Айрымдар бул жерди манактар медитация өткөргөн жай дешет. Башкалар башка дешет. Иши кылып таш үйдүн ачыл элек сырлары, табышмактуу жайлары аябай көп. Реконструкцияланганга чейин Ташырабадта 41 бөлмө болгон дешет. Азыр 31 гана калган. Мисалы, могу жерде эшик болгон экен. Азыр толук жабылган. Бунун артында эмне бар? Азыр белгисиз. Биз дагы бөлмөлөрүн санап көрдүк. Бир санасак 30 болду, экинчи жолу 32, үчүнчү жолу 31 экен дедик. Биз гана эмес, бул жака келгендердин көбү санап жаңылышат экен. Чынында 80-жылдары реконструкциялоо эмес, коргонду жок болуп кетпөөдөн сактап калуу иш-аракеттери гана болгон дешет. Ошондуктан калыбына келтирүүдө азыркы замандын материалдары, цемент жана башкалар колдонулган. Туурасында баштапкы колдонулган материалдар менен оңолушу керек болчу. Ташырабад Орто Азиядагы эң чоң таш коргон. Аны Монголстандын башчысы Мухаммед хан негиздегенин тарыхчылар божомолдоп жүрүшөт. Дагы бирөөлөр Букардын ханы Абдулла салдырган дешет. Ал кантип ким тарабынан курулгандыгы жөнүндө улуулар уламыш айтышат. Алардын бири боюнча коргонду бир олия киши баласы менен салган эмиш. Уулу таш ыргытып берип атасы курган экен. Бүтөйүн деп калганда атасы баласына: "Бүгүн чак түштө бул жерден сулуу кыздар ээрчиген кербен өтөт. Сен ал жакты караба, көңүл бурба" дейт. Ошо маал ба чак түш болот экен, ба караван өтөт экен, ба шарактаган сулуу кыздар өтөт экен, бала чыдабай карап ийет экен ошо кыздар өтүп бараткан караванды. Караванды карап ийгенден кийин ыргыткан таш жетпей калат экен. Анан тигинин үстүндө куполу турат го, тегенин ошол бүтпөй калат. Мурда жок болчу. Кийин 86-жылдары келип кайра реставрация жасаганда ошо куполун чыгарткан да. Ошондой айтылат да, ошол бүтүп калат эле, болсо ошол карап ийген үчүн таш жетпей калып, куполу бүтпөй калган. Уламыш айтып берген Карича эже Ташырабадка келген туристтерди тейлейт. Коргонго жакалаш 6 боз үй тигип, көбүнчө чет элдиктерди тосот. Эркекчи аттуу Бурулбек деген кошунасы бар. Алар бош убактысында кол өнөрчүлүк кылып, кыргыздын буюм теримдерин жасашат. Сувенир кылып сатышат. Бурулбек эже аты эмнеге эркектерче аталып калганын тамаша кылып айтат. Кыздар көп болгондуктан менин чоң энем менин атымды Бурулбек деп коюптур. Себеби эмкиде бегирээк бурулсун деп. А бирок бурулган эмес, менден кийин дагы 5 кыз түптүс эле кеткенмин. Чет элдик туристтер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бир боз үйдө тамактанышса, экинчиси жатакана. Бир түнгө 1,5–2 сом. Туристтерге деп атайын туалеттерди да салышкан. Аларды мыктылап тосуп алалы деп апалар англис тилинде өздөштүрүүдө. Эми саламдашабыз.
Good morning deyбиз, эртең мененки салам. Good afternoon түшкү салам. Кечки салам good evening. Эртең мененки тамак breakfast, түшкү тамак lunch, кечки тамак dinner дейбиз. Ошо тамактарды кайсыл маалда ичерин сурап алабыз. Ташырабадты көргөндөн сырткары келген туристтер үчүн Кыргыздын улуттук ат оюндары уюштурулат. 15 чакырым жол болгон Чатыр көлгө саякатка алып барышат. Улуу тоонун чокусунда салкын аба, таза суу, цивилизациядан алыс, кооз кыргыз жайлоосуна келгендер бейиштин төрү турбайбы деп тамшанышат экен. Жанаша баскан кезели, тамаша кыя сөз айтсам, тарына түштүң тез эле. Ташырабадты таштап караңгы кирип кеткиче дагы бир байыркы коргонго жетүүгө жол тарттык. Кошой коргон ат башынын Кара суу айылынын түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Райондук борбордон 12 чакырым алыста. Жергиликтүү калк кулап калган коргонду Манас атанын кеңешчиси Хан Кошой тургузган деп Кошой коргон дешет. Тарыхчылардын айтымында коргон 7-12 кылымда ушул өрөнгө атын берген ат башы шаарынын урандылары. Башка булактарда бул жерде орто кылымдарда түрк кагандарынын ордосу болгон. Атбаш шаары тууралуу Кытай, Араб, Перс жазма булактарында да айтылган. Теңир толуктардын административдик борбору, аскери чеби саналган. Элде кыргыз кандарынын ак ордосу болгон деген да сөз айтылат. Бул жерде жашагандар ушул аймактан өткөн Улуу Жибек жолунун алдыңкы Азия өлкөлөрүнүн жана Чыгыш Түркистан аркылуу каттаган кербендерди көзөмөлгө алган. Коргондун түштүк-чыгыш тарабында дубалдарга жабыштыра салынган ак сарай, үйлөр, түрлүү өнөрканалар, чоң соода борбору жайгашкан. Шаар аймагы азыркы коргон урандылары калган жер менен гана чектелген эмес. Аксакаллардын айтымында коргондун бийиктиги бир учурда 8 метрге жетишкен. Ал эми жалпы узундугу 1 чакырым болот дешет. 60 жыл мурун абалы менен азыркы абалы салыштырууга болбойт. Ошо мезгилдерде бул дубалдын чыгыш зонасы, анан аркы түндүк тарабы абан болчу. Ар кайсы жери бусулган, ошондо 2 араба өткөндөй калдыкта эле. 4 бурчунда 4 айланытына душмандарды карап туруш үчүн сактана турган чептери бар эле. Чептин калыңдыгы 7-10 метр болгондугун археологдор аныкташкан. Ал узун туурасы 1 метрге жеткен кыштардан салынган. Дубалдарды кыркалай тегерек жана тик буруштуу оңдогон мунаралар болгон. Коргонду сыртынан айланата казылган тереңдиги 3-5 метр, жазылыгы 10 метрге жеткен, ар дайым суу толуп турган арык аң болгон. Мына арыктар ошолордун калдыктары. Кошой коргондо буга чейин бир дагы жолу толук кандуу археологиялык изилдөөлөр болгон эмес. Болгон ушул жер гана бир археологдор келип кеткендей элес калтырат. Ал эми жергиликтүү калк Кошой коргондун ичин суу менен каптатып бедестирүүдө. Улуу чептин ураганы жөнүндө да улуулардан уланып келе жаткан уламыштар бар. Кыргыздар көп жылдап калмактар менен кармашкан заман. Аксарайдын ичинде ар кандай кыянатчылыктар менен интригалар болуп турган. Хан Кошойдун аялы Агерке калмактардын төрөсү сууга чептин сырын ачып берет. Өзү дагы душмандар менен качып бараткан жеринен колго түшүрүлөт. Бирок коргондун сырын билип калышкан калмактар кийинки жортулунда чепти басып алышкан дешет. Эртеси жер сорусу Соң көлгө сапар тарттык.
Соңкөлгө болгон сапарыбыздын эң бийик ашуусу Молдобел. Алдыда атактуу Акмөр сулуунун кичи мекени, артта Актала өрөөнү, Сарыжыгач суусу калды. Ал эми бизди курчап турган Улуу тоонун адамдын колу тийбеген кооз токойлору. Башка бир дүйнөгө келгендей айлана тегерегибизге суктана карадык. Тоо, шаркырап аккан чоң суу, салкын аба, көктүреген карагайлар, түркүн күлдөрдүн жыпар-жыты көңүл көтөрөт. Соңкөлгө 4 гана машина жол барат. Алардын баары бийик ашуулар аркылуу. Молдобелди ашкан соң бир аз жол жүргөндө бул саякатыбыздын максаты болгон Соңкөл көрүндү. Жетип эле сууга жүзүбүздү жуудук. Көпкө чейин айлананын сулуулугуна суктанып турдук. Бийик тоолордун курчамында жер титирөөнүн негизинде пайда болгон Соңкөл көлөмү боюнча Кыргыздын экинчи чоң көлү. 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Көлгө 18 суу куюп, бир Соңкөл суусу агып чыгат. Башка көл деңиздерден айырмаланып, Соңкөлдүн суусу туздуу эмес. Аны ичсе дагы болот. Ооба. Тишти какышатат го. Килемде болгон көк шибер бетеге, желедеги кулундар, жээктеги бээлер, мөөрөгөн уйлар, алыстагы төөлөр, кол менен тартып койгон керемет сүрөттөй. Соңкөлдүн пайда болушу тууралуу эл арасында ар кандай уламыш сөздөрдө айтылып келет. Алардын бири боюнча бул жерде бир кардуу хан жашап, Теңир тоонун бүт сулууларын чогултуп токолдукка алган эмиш. Хандын көрсөткөн кыздарга зордук зомбулугуна бор ураган жерене жарылып, хан ордосу менен жер астына түшүп кеткен экен. Ошол хандын ордосу турган жерге Соңкөл пайда болгон деп айтышат. Кыргызстандагы эң мыкты делген Соңкөлдүн кымызын ичтик, тамшанып. Кесиптешим ал кантип даярдалышына кызыкты. Биз бейни саганда 6 жол сайбыз. Андан бир беден 1 литр сүт чыгат. жаштагы Турунбек Аксакал Соңкөл Акталага гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанга белгилүү адам. Көптөгөн рекламаларда Соңкөл жөнүндө тартылган тасмалардын карманы. Чоң той топурларда өзү гана эмес, төөсү, жылкысы, өгүзү менен катышат. 200 кой, 10 төө, 20га жакын жылкы, 10 карамалы бар. Байбичесин Жумагүл эжени Горбачевдун акыркы медалын алган баатыр эне деп тамашалайт. 5 кыз, 5 уулдун ата-энеси. Турунбек ата жашына карабай чыйрак тың, неберелери менен кошулуп мал карайт. Ат чап, төө менет. Аксакалдын айтымында илгери Соңкөлдө мал 2 сапар төлөөчү экен. Жазында көктөмдө 1 төлөп, Соңкөлгө келгенде 2-нчи жолу төлөөчү экен. Төөнүн эркегин бура дейт. Аны миниш үчүн төөнү чөгөрөт. Бул төөнүн өркөчү. Төөнү токубайт, төөнү коомдойт. Жүнүн кыркпайт, жүнүн тонойт. Анан моундай болгон мыкты төө чепкен чыгат. Турулушу не дейт? Оп дейби? Оп дейби? О. Ке.
чылырдай эле? Буйла. Бир өркөчтүү төөнү нар дейт. Алар Кыргызстанда жокко эсе. Бул кара бура үйдүк жумуштарга калтырылган. Калган төөлөр тоодо оттоп жүрөт. Төө чуркаса жылкыга жеткирбейт дейт. Бул жерге 4 адам батырып, эгер батпай калганын бул мойногуна дагы отургузуп койсо болот дейт. Төөнүн күчтүүсү 1 тоннага чейин жүк көтөрөт. Уuna чыккандан бери төөнүн саны аябай кыскарган. Азыр Кыргызстанда бийик тоолуу райондордо гана бар. Турунбек ата төөлөрү менен конуш которуп көчөт. Аны багууга көп деле чыгым кетпейт дейт. Төөнүн жүнү дарылоо касиеттерге, анда моундай шөкөлө, жемпир, анан чепкендер тигилет. Мисалы, могу чепкендин баасы 15 000 сомго барат. Төөнүн баласын бото дейт. Үйүрүнө жакындаганда чоң төөлөр ботолорун ортого алып, тегеректеп тосушуп, чоочун адамды жакындатпайт экен. Өзү чоң төөнү карышкы ала албайт. 1 жашка чыкканда тайлак, анан бышты тайлак, аси тайлак деп кете берет. Биттегенин атан, биттебегенин бура, ургачысын инген дейт. Баасы 1 кулунду бээге туру келет. Төөлөр 50-70 жылга чейин жашашат. Баласын 13 ай көтөрөт. 3 айга чейин төөнүн бурасы азык жебей жүрө алат. Бул 2 жаштагы өгүз. Анан жаш кичинекейинен үйрөтүп койсо. Өгүздүн күлүгүн бабаларыбыз шүдүңкүт дешкен. Атила бабабызга арналган кыргыздын комуз күүсү дагы бар, шүдүңкүт деген. Акыркы учурда өгүзү таптап минген адамдар азайып кеткен. Бул Соңкөл боюнча 2 гана адам өгүз таптап минишет. Анын бири Турунбек аксакал. Өгүз аттан карылуу болот, үркпөйт. Күчтүү дагы болот. Буну көбүнчө ушул жумуш иштерине, үйдүн жумуштарына көп колдонушкан. Өгүз ош деп айдалат. Ага соку чегип, жер айдашкан, оор жүк арткан. Мындан мурун да бир өгүзүм бар болчу, ал тонна болчу салмагы. Ия, кара. Аны сатып ийгенбиз. Токмокто 32 000 деп турат деп келишти. Мындан 3-4 жыл мурун сатып ийгенбиз. Турунбек ата Акталанын Тоолок моло деген айылынан. Атактуу Акмөр сулуу жердешибиз Борко кулу Адыл дегендин кызы болгон. Аны жумгалдык деп жаңылыш айтып жүрүшөт дейт. Мөөрөсү жумгалдык деген туура эмес. Акталалык. Бу эменин бап саясатка тууралап киносун тартканда Жантайды 80-де чалгылып, анан мөөрдү жаш кыз кылып атпайбы? Ал эме Жантай жесте 44 жашта экен ошондо. Экинчи аялы болуп барат. Анан ошондо ырдаган жери бар. Сөңкөлдүн башы тал менен, соодагер өтөт мал менен. Солкулдап ыйлап барайтам соолган Жантай чал менен. Деген ыры оригиналына мөөрө жен өзүнүн ыры. Сөңкөлдүн гана башын тал менен, соодагер жүрөт мал менен. Күгүргөн мейкин асманда көгүчкөн уча тойзар менен. Көбүрөк ойноп күлбөдүм көркөмүм болот жар менен. Соңкөлдүн эң табышмактуу жана касиеттүү жери Манас атанын таш тулгалары. Бул жерде туура 8 таштан турган 9 тулга бар. Элдин айтымында чоң казаттын алдында Айкөл бул жерге чоролорун, жокелерин жыйнап, кыргыздан кол курап машыктырып, анан Бежиңге аттанган дешет. Ал эми бул таш Аккуланын кичи мамысы деп айтылат. Таш тулгалар көлдөн тоого карай бир катарда тизилип жайгашкан. Аралыгы 10-15 метр. Тулгалардын орточо диаметри 3,5 метр болот. Мындай очокко тийиштүү казан тапса, ага кеминде 4 тонна эт батышы керек деп санап чыккандар да бар. Окумуштуулардын айтымында мындай таш тулгалар Алтай менен Теңир Тоо аймагында гана кездешет. 2,5-3 миң илгери маркум болгон тектүү баатыр адамдарга эстелик катары коюлган. Мүмкүн байыркы бабаларыбыздын диний культтук ритуалдарды өткөрүүчү жайы болгондур.
Айланада эски көрүстөндөр көп. Жергиликтүү калк бул жерде ыйык санашат, сыйынышат, түлө өткөрүшөт. Манас атабыз бул тулгаларга 40 кулактуу казандарын аскан деп ишенишет. Мына ушул жер от жагылган жерди ишенбеген деген ушул жер казылганда карабайсыңар, чуңкур болуп турат. Мына каскандай мына гүл көмүр чыгып атат, мына көрүп атасыңар. Бул жер сөзсүз ушу казан асылган, от жагылган жер да бул жер кемеге от жагылган. Кеме болгондон кийин казан асылат, от жагылат да. Анан ошо көмүрү калдыгы мына эмкичекти мына туруп атат могу жерде. Айкөлдүн ак кууласынын кичи мамысы гранит сомо таштын бийиктиги 1,5 метрге жетет. Соңкөл өрөөнүндө улуу Манас атабыздын ысымы менен байланышкан тарыхый археологиялык эстеликтердин бири. Андан 200 метр алыста ак кууланын чоң таш мамысы орнотулган. Бул жакка көз ачык бакчылар көп келишет. Аймактын аурасы өзгөчө таза деп белгилешет. Аябай кооз, адам баласы оңой жете албайт деген айрым сейрек кездешчү гүлдөрдү Соңкөлдүн жээгинен эле байкаса болот. Мисалы мынабы Эделвейс гүлү. Соңкөл Кыргызстандын жөн гана кооз жайлоосу эмес, бул өрөөн мекенибиздин так ортосу. Муну географтар айтып жүрүшөт. Ишенбесеңер Кыргызстандын картасын алып, 4 тарабынан 2 сызыкча өткөрсөңөр, алар ушул Соңкөлдө кесилишет. Ошол так ортосу экендигинин бир далили дешет. Соңкөлгө биринчи жолу келгендердин салты боюнча биз дагы Соңкөлдүн Манас атанын ата-бабабыздын арбактары колдосун деп көлгө тыйын ыргыттык. Дагы көп жолу келербиз деп калоо айтып, Жомоктой жайлоодон баатыр бабаларыбыз жердеген Соңкөлдөн жолго чыктык. Көлдөн жалгыз агып чыккан. Соңкөл дарыясынан өтүп, аны бойлоп жайгашкан адамдар атайлап тизип койгон, коргон дубалдардай болгон жаратылыштын сыйкырдуу чыгармасын карап, сапарыбызды уланттык. Şavar tüngüzinin oyi bergen bu dokşurun yağı